Эр-жигит эл четинде, жоо бетинде, шейиттер өлбөйт, мекен бөлүнбөйт аталышындагы баатырлардын жаркын элесине арналган эл аралык эркин күрөш жана грек-рим күрөшүнө коңшу Казакстан, Өзбекстан, Бишкек, Жалал Абад шаарларынан жана облусубуздун Манас, Кара-Бура, Талас райондорунан жаш спортчулар келишти. 11 весовой категория 2007-жылкы балбандардан 2010-жылкы балбандар катышып атат. Бул жерде жалаң опытный балбандарды чакырдык. Бул международный болгондон кийин медалдарды Жаштар күрөш лигасынын федерация президенти жана вице-президент греко-римский борьба Ахрор Имунов деген байкебиз жардам кылды. Бул мелдешке Шекер айылынан Рыскелди Качкынбаев келип, атаандашын утуп жеңишке жетип олтурат. Ал бул беттешке 2 ай кызуу даярдыкты көргөн. 2 айдай дайындалдым, мектеп башталгандан баштап эле. Жаштарга көп эле пайдасы бар. Ден соолугу чындоо үчүн жана өзүн алдыга жылдырыш үчүн да кичине пайдасы бар. Мен буну менен эле токтоп калбастан да Кыргызстан желегин желбирет көтөрүп чет өлкөгө чыкканга аракет кылам. Бул өткөрүлүп жаткан турнирдин башкы максаты Кыргыз мамлекетин көздүн карегинде сактоо жана жаштарды патриоттук сезимге үндөө, жаш жеткинчек балбандарды аскерге барууга кызыктыруу, мекенге болгон сүйүүнү ойготуу. Ошону менен катар Кыргыз-тажик чек ара жаңжалында курман болгон баатырлар Жаныбай уулу Тилек, Акчалов Чыңгыз, Бактияр уулу Рамазандын жаркын элесине арналып уюштурулду. Жаңыбай уулу Тилек бир тууган иним болот, эң күч. 5 бир тууган эң күчү бала. 2014-жылы армияга барып, ошодон кийин контракт негизинде калып калган. 7 жыл ошол жакта иштеп, контракт негизинде. 2021-жылы танкалык диатлон Москвадан жеңүүчү болгон. Жакында эле ушу үйлөнмөк күзүндө каргашал окуя болуп кетти. Танка жарылып жоготолуп. Ушул эми эскерүү нерсеси ушу менен чектелип калбай, будан ары мамлекет өзүн алса экен, мамлекет ушуну эч унутпай өткүзүп турса экен деген ой максат менен келип отурабыз бүгүнкү. Өткөрүлүп жаткан жаштар күрөш лигасына Улуттук коопсуздук мамлекет комитети, Альянс Алтын фонду, президенттин Талас областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана Газпром спорт комплекси демөөрчү болушкан. Мелдеште 1-чи, 2-чи жана 3-чү орунду ээлеген спортчулар үчүн диплом, медаль жана акчалай сыйлыктар каралган. Жалпы байге фондуна 400 000 сом коюлган. Баатыр инилерибиздин, бир туугандарыбыздын жаркын элесине арналган баягы турнир өтүп атат. Бул турнирдин уюштуруучусу күрөш жаштар лигасы болуп атат. Анан биз ушул мелдештин өтүшүнө 200 000 сом акчалай призовой фондуна бердик да. Мындай эл аралык мелдештер дени сак муунду гана тарбиялабастан, улуттар ортосундагы ынтымакты жана биримдикти бекемдээрин Өзбекстандан жана Казакстандан келген башкы машыктыруучуларда баса белгилешет. Бүгүн 4 балам күрөшөдү, эртеге 2 балам күрөшөдү. Ikkita чемпион болуш аракетиде Кудай кааласа. Спорт достона боламыз, улар бизге барышады, биз уларга келебиз. Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан достона хизмат кылып жүрүпбүз. Тараз каласынан келип отурмуз. Жалпы окуучулардын саны 18 бала алып келдим. Жарыс қазір жалпы жақсы өтүп жатыр, тартысты. Кыргыз палвандары да мыкты. Енді бүгүн кешке мыктыларды аныктайбыз. Эркин күрөш, жалпы спорт мемлекеттерди, халыктарды бирин-бирин бириктирет. Мамлекет чек арадан башталат демекчи, мекендин бүтүндүгү үчүн курман болгон баатыр жоокерлерибизди эскерип, алардын эрдигин даңазалоо ар бирибиздин милдеттерибиздин бири. Сыймык Барманов, Чыңгыз Бокошев, Талас шаары.